мындай кичине начарлап калгандай да. Эски жытын сагынып, көкүрөгүн ачып эмчегине эмдим. Нурпресстин маалымат борбору «Апама кат» рубрикасын тартуулайт. Алыс кетсем үйгө келем ашыгып, үмүт менен ордун карайм шашылып, элес булас көлөкөңдү көрөмүн, закым болгон зүрөтүңө жашынып. Кайрылбайт го өткөн өмүр кездери, айтылбайт акыл насаат кептери. Кайрат менен эмгек изи тартылган кагалайым бырышыңдан беттеги. Рахмат. Нурпресстин маалымат борбору «Апама кат» рубрикасын тартуулайт. Бул берүүбүздүн негизги максаты баягы бейиш энелердин таман астында демекчи, энелердин көзү тирүүсүндө сыйлай, барктай билүү ар бир инсандын милдет экенин дагы бир жолу тастыктоо. Бүгүнкү коногубуз Кыргыз Республикасынын өнөр жайга эмгек сиңирген ишмери, технология жана техника боюнча доктор, профессор Алымкулов Карыпбек Алымкулович. Баланын көдөнүндө апанын жыты калат дейт да. Ал жыт эненин сүтү аркылуу өтөт экен да. Ошол жыт сизде калды беле? Ошол жытты сагынасызбы? Ошол жытты издейсизби азыр? Апамдын өзгөчө бир жыты бар эле да. Мен 10-чы бүткөнгө чейин чогуу жатып жүрдүк да. Кийин окууга кеттим, иштеп жүрдүм. Бирок ошол өнөрдүн астында күн суук январь айы болчу 84-жылы. Күнүгө барам да бир жерден 30 километр бу Сокулуктун үстүндө Белек деген айыл бар. Ошол жерде күнүгө барам. Жумуштан чыгып 9-10 чейин отуруп келчүмүн. Ушу бир күнү барсам, мындай кичине начарлап калгандай да. Эски жытын сагынып, көкүрөгүн ачып эмчегине эмдим. Ошол күнү эртеси күнү эртең менен саат 11-де кабар келди. 11-ден 15 мүнөт өткөндө жетти деп. Айтыптыр, жаман боюм бошоп, ушунчалык залкып кеттим. Эмчекти эмгенде деп. Ошол түнү эметип кете бербеди бана. Апаңызды эстегенде кайсыл кийимчен отурганын, кайсыл жерде отурганы сиздин элесиңизде калганда, эстегенде бир жер элесте калат го, ошо кайсы кийимчен турганы, кайсыл жерде отургандарын эстей аласыз? Эки эмеси эстейм да. Азыркы мына Цундун бет маңдайында 3 этаж тамда турчу да. Ошондон чыгып бир апамды колтуктап бараткандагы кийимдерим эске келет да. Бул биринчиси. Экинчиси, айылга алып барып койгонбуз тагамды. Дөңдүн үстүндө үйдүн тушунда көрүнүп турат да. Ошол жерде отуруп дайыма ошо чепкенин кийип, ошол жакты карап отурган эсиме келет да. Ошол чепкен менен эменин кийген кийиминин. 4-чы класста окуп жүргөндөгү дейм. Май айында мектепке баратып, бир кошуналардын ити боло турганда кички, чоң деле эмес. Ошо 44-жылдарда согуш жылдары бүтө элек экен, мен анда 2-чы класста болушум керек. Кутурган ит көп эле да. Ошол ит кутуруп кетиптир да. Анан мектепке баратканда качырып келип эле басты. Могу жерде тактары бар 4 тиш, мына 3 тиш, белиме 4 тиш. Кутурган ит капканда кыргыздардын эмеси кызык болот экен. Апам угуп келип, анан эч ким даап эмете албайт да итти. Суу көтөргөндө иин жыгач деп койчу, силер билесиңер билбейсиңер, иин жыгачты. Үйдөн иин жыгачты алып туруп ошол итти кууп жүрүп
çağıp öldürüp emesini kırkıp geldi cünün. Kırkıp gelip kuykalap suga koşup jutturat eken. Anı jutturdu. Апаңызды капа кылып алган күндөрүңүз болду эле. Ошол күндөр эсиңизде барбы? Ene menen atany balanın kандай kılıp kapakların men gazı düşünüm. Agazekte men düşünчү emesmin de. Men özüm ata ne bolgondan keyin oşondo gelip düşünösüň de. Anan ata menen enenin baktısı balada da. Balan jakşı çyksa sen baktıl olsun. Balan naçarırak çıkıp kalsa senin turmuşun ordu koşaldı. Баарыбыз эле баягы биринчи айлык алганда, биринчи киреши тапканда апабызга белек бергибиз келет, же ошол акчаны бергибиз келет да. Сиздин да биринчи кирешеңизди ошол апаңызга белек бергенсизби, же кирешеңиздин өзүн бергенсизби? Ошол кездеги апаңыздын эмоциясы кандай болду эле? Men 60-жылы дипломдук практикага бардым да, азыркы жана Кадамжай сурмен комбинат бар эмеспи? Ошого практикага барып, анан рабочий место деп койчу кезекте иштесең болчудан иштеп, жакшы айлык алып, дүкөнүндө абдан жакшы материалдар бар экен. Апама чепкендик деп бир кара баркыт тап келгеним эсимде бар. Апам эмоциясын көргөзчү эмес да, абдан катуу киши болчу тарбияга. Мындай кубанганын көргөзчү эмес, бирок капа болгонун дайыма билчүбүз да. Эгер апаңызга кат жазыңыз, ошол катты жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү түзүлсө, катка эмне деп жазмаксыз? Анда бир окуп берейин, бир куплеттер. Мен bu көз өтүп кеткенден кийин кандай бала болсо деле ата эне көз өткөндөн кийин эсине келет турбайбы? Ошол эсине келгенден кийинки болгон эме болуш керек куплет. Жülöttü, karanыңды көрө албадым, кубаныч кайгыларды бөлө албадым, күйпөктөп, күндөп, түндөп иште жүрүп, гүл кармап бейитиңе келе албадым. Дагы бир өзүнчө отуруп эметилген ар түркүн жоолуктарды карап чыгып, агында гүлдүүсүн да жанаштырып, атайлап сатып келип айлыгыма апама салсам дейм жараштырып. Saat kagat ömür ötöt bilinbey, sayakatçı sansız kuştun birindey. Erkelebey, eç süydürbey atama, bul turmuştan ötömünbü süyünbey. Atam bolsa, arka başım sılasa, men kıynalsam alcayımdı surasa, kolun orup moyunuma belime, öpsö süysö suro verip sınasa.